Кыргызстанда сугат суусу кескин азайды. Эртең күнү Кыргыз элинин абалы кандай болот? Мисалы үчүн азыр буудай, арпалар, бүт баары чөптөр күйүп атат. Эртең Кыргыз эли малын эмне менен багат, мына анысы да кымбат. Бүткүл Борбор Азия чөлкөмүн кургакчылык каптайбы? Ал мына байлар аркытайлар міне. Шөп жок міне. Караңдар, кардон мына дейтин кардон міне. Майдалап кардон беремиз, ысылай көрөчү. Сугат суусунун тартыштыгына эмне себеп? Чабал менеджмент же глобалдык климаттык өзгөрүүлөрбү? Бул каналдан биз азыр Ысыгат районуна суу берип атабыз. 280 литр 1530 гектар жерге. 1530 гектар жерге ушул эле. Мына 280 литр суу барып атат азыр. Эгин күйсө жем, чөп кымбаттайт, ага албай азык-түлүктүн баасы көтөрүлөт. Кедергиси карапайым калкка тиет. Быйыл сугат суусу миңдеген дыйкандарды, чарбачы малчыларды уайымга салды. Бир гана Кыргызстанда эмес, коңшу мамлекеттердагы жапа чекти. Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда эмне себептен сугат суусу кескин азайганын кыска нуска талдап бергенге аракет кылабыз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова. Салам. Буудай, беде, арпа, жүгөрү, малина, дыйкандар гектарлап эккен эгиндер текке кеткени турат. Мы все должны вместе, урушпай, талашпай, то, что есть воду, чтобы всем хоть по чуть-чуть, чтобы хватило, даже выходить из положения. Сугат суусунун тартыштыгына дыйкандар өкмөттү күнөөлөп, сууну башаламан бөлүштүрүп жатышат деп айыпташты. Анткени фермерлерге сууну өкмөткө тийиштүү суу чарба башкармалыктары эмес, жекеменчик суу пайдалануучулар ассоциациясынын бөлүмдөрү бөлүштүрүшөт. Мына ушул спаалар эгин талааларын туура эмес анализдеп, дыйкандарды кезекке туура эмес койгондуктан сууну жең ичинен сатышып, башка райондорго буруп салышаарын билдик. Биз жашаган Ысык Ата районунда шаарды кум, таш, шагыл менен камсыз кылган карьерлер бар. Ошол ташты жууп сатса кымбат турат. Айдоо жерлердин сугат сууларын спа жетекчилери ошол ишкерлерге сатаарын аныктадык. Өз кезегинде өкмөт болсо мындай кырдаалга климаттык өзгөрүүлөр себеп экенин жүйө келтирип, тоолордун башы жылыбай, мөңгүлөрдүн эрибей жатканын айтышты. Быйыл эмнегедир тоодон түшкөн дарыяларда суу аз. Суу тартыштыгы күн ашыкча ысыганга байланыштуу болуп жатат да. Быйыл кургакчылык болору тууралуу жыл башында эле бизге Кыргыз гидрометтен маалымат келген. 6 марттан тарта дыйкандарга түшүндүрүп, дан эгиндери айдалган талааларды бедени бир ирет сугартып алганбыз. Эми кызылчаны сугаруу башталды. Андан кийинки кезекте жүгөрү талаалары турат. Чүй облусундагы мөңгүдөн агып түшкөн дарыялардагы суунун көлөмү жылдан жылга азаюуда. Мындай тыянакты өкмөттүн алдындагы суу ресурстары мамлекеттик агенттиги чыгарды. Агенттиктин эсеби боюнча Аламүдүн, Аларча, Кара Балта жана Сокулук дарыяларындагы суу нормадан 40% аз келүүдө. Ал эми Чоң Кемин дарыясындагы суу 50% азайган. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу бул 2 эсе аз. Бул негизи абдан өзүнүн периодичестери бар, киргенде 20 кубка чейин кирет. 20 бул дагы 1,5 метр өйдө көтөрүлөт да. 1,5 метр бул өйдө көтөрүлөт. Аябай катуу пикте киргенде. Но кийинки жылдары средний орточо деп коебуз, ошо 7-8 куб бул жылда кирип туруш керек да. 7-8 куб болгондо мынау дагы семетке чейин. 20-30 сантиметр бийигирээк болот да. Бул каналдан биз азыр Ысык Ата районуна суу берип атабыз. 280 литр 1530 гектар жерге. 1530 гектар жерге ушул эле. Мына 280 литр суу барып атат азыр. Эске салсак, коомчулукта Кыргызстан сууну Казакстанга сатып жатат деген сөздөр тараган. Бирок суу ресурстары агенттиги ал маалыматты четке каккан. Анткени Кыргызстан суу башында жайгашкандыктан мөңгүдөн келген сууну толугу менен бууп сала албайт. Негизи эле суу башында турган кыргыз жана тажик тараптар коңшулары менен аккан сууну бөлүшүп турууга милдеттүү. Мындан улам Казакстан Чу дарыясынын 42%-ын колдонуп келет. Сууну туура эмес бөлүштүрүү климаттын өзгөрүшүнөн сырткары ирригациялык системалардын эскилиги жетип, аларды оңдоого жетиштүү каражат бөлүнбөй, канал арыктардын жыртык бойдон турганы өзүнчө бир маселе дешет иштин көзүн билгендер. Ирригациялык системалардын баары Советтер Союзунда курулган. Мындан тышкары ошол системалардын 75%-ы айдоо талаалары үчүн багытталган. Аларды жаңыртууга мүмкүнчүлүк жок.
Сугат суусунун тартыштыгына негиз берген дагы бир жагдай бул бир эле талаада түрдүү эгиндердин эгилгени дешет өкмөт өкүлдөрү. Мисалы бири кулпунай, башкасы буудай, үчүнчүсү дарбыз тегет. Бирок аларды сугаруу тартиби ар башка. Эгиндердин бир түрүн бир эле жолу сугарыш керек болсо, кээ бирин 10 жолу сугарышат. Ал эми илгери колхоз, совхоздордун талааларында эгилген эгин бир гана түрдө болгон. Ага ылайык каналдагы суу бардыгына бир маалда бирдей өлчөмдө бөлүнүп турган. Адистердин баамында Айыл чарба министрлиги дыйкандарга сугатка ыңгайлуу эгиндин түрүн сунуштап, анализ жасап берсе, алда канча жеңил болмок дешет. Ауылда шөп жок, жер кубанычылык, топурак жеп атыр кээ жылкылар. Суу да жок ауылда. Шөптү мына Кызылордадан акелип саттык, кеше 20 чакты пресс сатып алдык. Кургакчылыктын кесепетинен учурда коңшу мамлекеттер дагы жапа чегишүүдө. Казакстандын айрым аймактарында жерге чөп чыкпай, мал жаны көтөрүм болуп четинен кырылып жатат. Бириккен Улуттар уюмунун эксперттери 21-кылымда суунун тартыштыгы чоң маселеге айланат деп эсептешет. Бирок суу ресурстарына бай Борбор Азияда кыйынчылык жаралбашы керек эле да. Ошентсе дагы суунун туура эмес бөлүштүрүлүшү бүткүл чөлкөмдө саясий жана социалдык чыңалууга алып келиши ыктымал дешет эл аралык эксперттер. Суу канчалык деңгээлде тартыш экенин Арал деңизинин мисалынан байкасак болот. Борбор Азиянын аймагын сугарган негизги дарыялар Амур-дарыя жана Сыр-дарыя. Амур-дарыянын башы Тажикстанда жатса, Сыр-дарыя Кыргызстандан башталат. Экөө тең Өзбекстан, Казакстан жана Түркменстандын аймагы аркылуу агып өтүшүп, Арал деңизине коюлат. Кыргызстан менен Тажикстан бул дарыялардын сууларын кышкысын суу топтоочу жайларга топтоп, жайкысын талаа сугатуу үчүн Өзбекстан, Казакстан, Түркменстанга бөлүп беришет. Бекерби? Ооба, бекер. Убагында көлөмү боюнча дүйнөдө эң ири деңиздердин катарына кирген Арал деңизинин абалы учурда өтө аянычтуу. Деңиз 40 жылдын ичинде соолуп, какшып калган. Адистердин баамында ага себеп пахта талаалары. Өзбекстан пахтаны ири өлчөмдө эккени чөлкөмдөгү суу ресурстарынын басымдуу бөлүгүн сарптап келет. Мындан сырткары Түркменстан, Тажикстандагы дал ошол пахтаны гектарлап эгишип, анын жардамы менен жан багып келишет. Суу бөлүштүрүүдөгү бул саясат СССР маалында эле калыптанган. Ал маалдагы бийлик Амур-дарыянын чоң бөлүгүн Арал деңизине жеткирбестен пахта талааларына буруп беришчү. Совет бийлиги пахтанын артынан түшүп алгандыктан Арал деңизине суу келбей чоң зыян тарткан. Учурда Арал деңизи 2 туздуу көлгө бөлүнүп кеткен. Түштүгү Чоң Арал көлү Өзбекстан аймагында, Кичи Арал көлү Казакстандын түндүгүндө. Борбой Азияны каптаган кургакчылыкка карабастан мамлекеттер суу ресурстарын колдонуу боюнча макулдашууга келе албай жатышат. Советтер Союзуна кирген мурунку республикалар 1991 жылдан бери сууну бөлүштүрүү боюнча эффективдүү механизмди иштеп чыга алышкан эмес. Мындан сырткары Тажикстан менен Кыргызстан суу инфраструктурасын жаңылай албай ора тартышат. Өзбекстан менен Түркменстан аталган инфраструктураны жаңылаш үчүн кошумча салык төлөөдөн баш тартып коюшкан. Мындай кыйын кырдаалдан Кыргызстан кантип чыгат? Дыйкандар кара тери, ак эмгегин жумшаган түшүмү талаага кетпеши үчүн кандай чара колдонуу кажет деген суроого адистер түрдүү ыкмаларды айтышты. Алардын бири суу сордуруп чыккан кудуктарды көбөйтүү. Биринчи кезекте суу сордуруп чыгарган кудуктарды иштетели деп жатабыз. Бүгүн биринчи суу соруп чыгарган кудукту ишке киргизебиз. Чүй облусунда жалпы 1000дей суу соргон кудуктар бар. Жакын арада жаңы кудуктарды ишке киргизебиз жана эскилерин оңдойбуз. Дагы бир ыкма катары дыйкан чарбаларды ирилештирүү, тамчылатып сугаруу сыяктуу инновациялык технологияларды пайдалануу айтылды. Эң чоң көйгөйлөрдүн бири мурда колхоз-совхоздордогу талааларда 4-5 арык болсо, азыр дыйкан чарбаларга бөлүнүп 30-35 арык бар. Андан суу жоголууда. Мындан тышкары жаңы инновациялык технологияга өтпөсө болбойт. Жаан тамчылатып сугаруу ыкмасы азыркы учурда абдан үнөмдүү жана пайдалуу технология экенин көрсөтүүдө. Айыл чарба министрлиги бул иштер боюнча атайын стратегия иштеп чыгып, медиа аркылуу жеткизели деп жатабыз. Айрым адистер сугат маселеси жаралбашы үчүн эң биринчи мөңгүлөрдүн ээришин токтотуп калууну сунушташты. Жердеги нымды сактоо үчүн Кыргызстанга эң аз дегенде 2 миллиард дарак отургузуш керек. Кышында жөн эле агып кетип жаткан сууларды топтоонун жолун ойлошуу зарыл. Мисалы, Гималайда кышында аккан сууну түтүк менен бийик тоого чыгарып тоңдурат. Жазында жердин баары ным болуп жатып калат. Жер астындагы суулар агып кетип жатат.
Түштүк Кореяда 5000 метр тереңдиктен сууну сордуруп алган кудуктар бар. Ошондой кудуктарды пайдаланып, аны шамал менен иштетсе болот. Тамчылатып сугаруу жакшы, бирок ушул басык менен кете берсек, тамчылатып сугарууга дагы суу жок калат. Алгач суунун булагын түзүп алышыбыз керек. Кызыгы жогорку кеңештин депутаты Эрмамат Тагаев андай ойдо эмес. Айтымында тескерисинче кырдаалдан чыгыш үчүн эң биринчи мөңгүлөрдү эритиш керек. Минэнерго менен Минсолгоздунчу суу аз келип атат деп эле отура бербестенчи аракет жасаш керек да. Бүгүнкү күндө 3500 метр бийиктикке чейин түшкөн карларды күн суук болгонуга байланыштуу эрибей жатат. Сиздер бир отуруп өкмөт менен сүйлөшүп, ошол жерге вертолет менен чыгып, көмүрдүн майдасын чачып, эритип, ушу чүй өрөөнүгө дагы караш керек да. Карта менен карап туруп, кайсы дарыянын нугунда суу аз. Ошол жака барып, көмүрдүн майдасын сепсек, сеп койгон болсоңуздарчы суу көбөймөк уурбен. Болбосо учурда бүткүлдүүнө мөңгүлөрдүн эришин алдын алып сактап калыш үчүн миллиондогон каражаттарды сарптап келишет. Сугат суусун үнөмдүү колдонуу үчүн алгач ирригациялык системаны оңдоо кажет дейт Кыргызстандын суу пайдалануучулар ассоциациясынын төрагасы Эркинбек Кожоев. Айтымында канал арыктарды оңдоп түзөө иштерине мамлекет тарабынан жарытарлык каражат бөлүнбөйт. Ички чарбалык каналдардын акыбалы абдан начар. Советтер Союзу мезгилинин акыркы 80-жылдары, андан кийин 1990-2000 жылдары бул каналдар таптакыр каралбай, оңдолбой калган. Ушундай тамтыгы чыккан каналдарды мамлекет өз карамагынан чыгарып, спааларга өткөрүп берип койгон. Суу пайдалануучулар ассоциациясы. Мындай практика эч жерде жок. Ал тургай Тажикстанда да мамлекет баарын оңдоп, анан дыйканга берет. Бизде жеке менчик секторго кароосуз калган ирригациялык тармакты берип коюшту. Сугат суусун бөлүштүрүүдөгү дагы бир маселе бул кесипкөй кадрлардын жоктугу. Тоолуу аймактардагы ирригациянын оош кыйышын, жер кыртышын жакшы билген, заманбап сугат системаларын өздөштүрө билген адистер жокко эсем. Сиздер менен мен Наргиза Айсекова болдум. Биздин каналга катталып, лайк басып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Көрүшкөнчө.